Дүйнөдөгү эң жөнөкөй президент кадимки фермердей жашаганын буга чейин билет белеңиз. Келиңиз анда кызык инфо рубрикасынын бул чыгарылышында ушул президент туурасында айтып берейин. Хосе Пепе Мухика, Уругвайдын мурдагы президенти. Аны дүйнөдөгү эң жардым мамлекет башчысы деп аташчу. Бирок ал өзү мындай ойдо болгон эмес. Ал президенттик кылган жылдары маянасынын 90%-ын муктаждарга берип, өзүнө болгону $1250 калтырчу. Бул Уругвайдагы орточо айлык баасы. Ошондой эле ал кымбат баалуу президенттик сарайдан баш тартып, чакан фермада гана жашоосун уланткан. Анда өзү жашылча жана гүл өстүрчү. Жубайы жана 3 буттуу ит Мануэла менен ал жөнөкөй жашоону гана тандап, эски Volkswagen Beetle унаасын айдап жүрчү. Мухика өкмөт үчүн кымбат унаалар менен жеке учактарды колдонбой, үнөмдөлгөн каражатка медициналык тик учак сатып алган. Ал миңдеген адамдардын өмүрүн сактап калды. Ал тургай саясаттан кеткенден кийин да жөнөкөй жашоо образын тандап, сенатордук пенсиясынан баш тартып, аны муктаждарга өткөрүп берген. Хосе Пепе Мухиканын президенттик учурунда Уругвайда жумушсуздуктун деңгээли 2 эсе төмөндөп, ал эми өлкө дүйнөдө биринчи болуп мамлекеттин көзөмөлү астында марихуананы мыйзамдаштырды. Бул президенттин философиясы эң жөнөкөй. Мени эң кедей президент дешет, бирок мен өзүмдү жакыр сезбейм. Чыныгы жакырлар булар байлык үчүн жашаган жана эч качан канааттанбай турган адамдар деп айтканында бар. Чындыгында эле Мухика лидердин чыныгы күчү байлыкта эмес, принциптеринде экенин далилдей алды десек болчудай. А сиз кандай ойлойсуз? Сиз да ал сыяктуу жашай алат белеңиз? Комментарийге жазыңыз. Сиздер менен Мурас телестудиясынын кызык инфо рубрикасы жана мен Айсулуу Сүйүнбек кызы болдум. Көрүшкөнчө.